Ооба, biz gelecek деп жашадык. Bizde işenim, ümit, aldıga koyulgan çoң maksаттар арбын эле. Ошол максаттарды орунdatабыз деп күндүр-түндүр иш менен алек болуп, көкүрөктө кайнаган идеяларды жүзөгө ашырууга камырчубуз. Анткени эмгек бизди жаратары ырас. Kerkiden başlap bayırkı turmuşlar. Osan gelse, anam ekonomikası oğular. Kudayım ben baldarım olsa Kırgız'ın gelecek cumhursun, çıkarmasın, elge tartılasa men için çoğun şeymek. Ооба, эмгек. Маңдай тер төгүп, өз кесибиңдин өтөөсүнө чыгуудан өткөн бакыт жок. Чыгармачылык эркүү. Эч кимге окшошо бербеген өз үнүңдү, өз почеркиңди табуу. Ошону менен түйшөлүп таңдатыруу, кечти батыруу, чыйыр салуу. Мына ушул башкы нерсе. Сүрөткердик көз менен ааламга сиреп салуу, табият менен камыр жумур болуп жуурулушуп, адамзатка жан дүйнөңдөн сызылып чыккан аруу тилек, асыл ойду жеткире билүү чыгармачылык менен алпурушкан адамдын мүдөөсү. Киндигибиз жаратылыш менен туташ. Биз жер энеден өнүп, кайра жер энеге барабыз. Демек, көз көрүп турган ушул кооздук, ушул сулуулук, асман, жер, бак-дарак, жайкалган жашыл талаа, мөңгүдөн ылдый аккан туптунук суу, аркайган аскалар, айтор бардыгы менен эри шаркак болуп тирилигибизди улайбыз. Арине, ушуга көпчүлүк учурда айрым бирлери баам сала беришпейт. Сүрөткерлер көөдөндөн төгүлгөн кайрыктар менен композиторлар, ырчы аткаруучулар, акындар, кара сөздү узанган жазуучулар, жаратылыштын биз билбеген сырларын камерага камтыйын деп машакатка түшкөн операторлор, улуулукту даңазалайын деген режиссерлор, адамдагы аксымдык менен аруулукту калдына алып чыгып көрүүчүгө сунган актерлор, дегеле чыгармачылык деген сөздү туу туткан бардык жандар табиятты даңазалайт. Туулган жер, касиетиңден айланайын ата журт. Мен дал ушул Сарыөзөн чүйдүн боорундагы Дөңарык деген айылда жарыкка келгем. Биздин айылдан 10 чакырымдан ашык жерде көккө боюн тиреп бурана турат. Качандыр бир кездерде мында 1000 жылдан ашуун убакыт ушул аймак калаа болуп, калың журт кайнаган турмуш кечирген. Байыркы шаар Баласагын. Эри соода жүрүп, кербендер өтүп, бир катар мамлекеттер менен тыгыз алакада болгон жай. Баласагындык Жусуптан калган куталчу билим муундан муунга өтүп бизге жетти. Кылымдар бою ушул дастан канчаларыбыздын дүйнөбүздү жаркытып, акылга мол насааттарды берип келет. Жусуп Баласагындын элесин ошол өткөн доордогу көз ирмемди тартам деп канча жыл бою түйшөлдүм. Уйкусуз таңдар атты. Улуу ойчулдун элесин кыл калеми менен кандайча кылып жаш муундарга калтырам деп бир топ китептерди казууга туура келди. Ай күндөрдү артка калтырып, жылдарды узатып олтуруп, акыры Жусуп Баласагындын элеси өзүм туулуп өскөн Дөңарык айылындагы орто мектептин жыйындар залындагы дубалынан орун алды. Бул сүрөттү көрүп, ушул сүрөттөн бай тарыхыбызга саякат жасап, Жусуп атабыздын дастанынан өз турмушуна кереги тийгидей таалим алсын, жан дүйнөсү жаркысын, келечекке кызмат кылып, ата журтубуздун ак ниет аты уулдарынан болсун деген тилегим
канчалык деңгээлде болду, аны мезгил жана искусствого кызыккан инсандар өз баасын берер. Биздин тукумдан ыр-күүгө, өнөргө жакын деле адамдар жок экен. Кандайча өнөр дүйнөсүнө арбалдым, бул табышмак. Бирок колума кыл калем кармаган тагдырыма миң мертебе рахмат айтам. Алгач өз айылым Дөң Арыктагы 7 жылдык мектепте билим алып, андан соң кыргыз интеллигенциясынын талайын тарбиялап, уядан учурган Ордо калабыздагы номер 5 мектептен окудум. Мени менен чогуу бир класста окугандардын көбү кыргызга зор кызмат өтөгөндөрдөн болду. Алардын бири кара сөз чебери, кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеев болсо, бири жамы журтка аттын башкасындай таанымал акыныбыз Байдылда Сарногоев. Жана мени менен бирге өскөн досум кыргыз этнографиясына, каада салтына зор кызыгуусу артып, бир топ эмгектерди жараткан Будайбек Сабыров. Мектепти аяктап, анан кыялымда жашаган сүйүктүү кесипке ээ болом деп, сүрөтчүлөр окуу жайына тапшырдым. Bir sarı kişi, murtu varken toluk kişilerine kavul alıp, sürtüm görü alıp, anana açtı. O, al görse, kapara vay çiğiyken, ilk zaman algan. 40 yaştaken. O jigit, sen akademiyanı, psike gelgen turbaysın bu dedim. Norveç'te bitirdim akademiya, 10. klası bitirdim. Oo, ben birinci sağmalıkta da. Anpese ayda 7. klası bitirgende kabul alırız. Sen Norveç'te bitirdim. Yani süresin nabdan jakşı kanlarda. Buranı tartsa, piyanı tartsa. Ben öyle 3. kursqa alış gerek davra. 1. 2. 3. kurs. Ana çok. Ha. 3. kurs bolmadı. 1. 2. kursdan başlap история искусствону билишиң керек. Аны сен аттайлан. Да, 2. kursqa ала. Сүрөт окуу жайынан кийин алыскы Москвага жөнөп, ВГИКте кино сүрөтчүлүк кесип боюнча окудум. Мени менен чогуу бир бөлмөдө жашап, кино операторлук кесипке ээ болгон Кадыржан Кыдыралиев экөөбүз дипломго ээ болуп, кубанычыбыз койнубузга батпай Фрунзеге жөнөдүк. 3-4 күндө олтуруп, поезд менен мекенибизге кайттык. Поездден сыртка чыксак, темир жол бекетинин алды шаан шөкөт. Ыр-күү жаңырып, Кадыржан экөөбүз тең оюбузда калың эл бизди ушинтип салтанат менен тосуп атат окшойт деппиз. Көрсө, биз Кыргызстанга келген күн дал ошол 1961 жылдын 12 апрель экен. Гагарин космоско учкан күн. Аргасыз азыр эстесең күлө тургандай окуя. Кадыржан да, мен да поездде келе жаткан маалда ар түркүн кыялга батып, биз эми кыргыз фильмге барып дароо ишке орношобуз деп чечкен элек. Кыргыз фильмдин имараты заңгыраган көп кабат мекеме болсо керек деп элестеткенбиз. Келсек, дал ушул мына мен турган жер жепирейген жалпак 2 кабат там экен. Сыртында Лениндин окуу жана окуу деген урааны. Короосуна өтсөк, мына дал ушул мен олтурган олтургучта 3-4 адам бака-шака түшүп, ар кандай күлкүлүү икаялардан айтып олтурушуптур. Бардык, тааныштык. Бири Бексултан Жакиев болсо, бири Марбайжиев. Дагы бири оператор Сагындык Маке Кадыров. Кино өнөрүнө жаңыдан аралашып, бизден мурунураак келишкен кыргыздын ошол жаш интеллигенция өкүлдөрү. Аздан соң оператор Нуртай Борбиев келип таанышты. Бакайдын жайыты, маани маңызга бай, улуттук дөөлөт, бабалардан калган нарк, оңгулуу ой, табият менен кошо бир бүтүндүккө айлануу. Жана да улуулуктун өзү мезгил менен кошо ээрчип жоголуп баратышы. Эл жер келечек муун үчүн түйшөлүү. Sen dagı bizi taştap şaharda östüber tülöp menен kaçasın mı? Bunu bizi alıp kural demeye çalışır. Rasıqasın. Eldin bara okuyun, çilisten bolmak bile. Balanın inatan janında жүргөнүнө жакшы экен. Атаңдын кырышыл акылы мурда болгондо гана Бекташымды жаным аңгарыш жылдырбайт элем.
Elbasını hem dile getirme görç. Asa torpak bile böyle konu. Onun özümden. Sen ne dedi kız? Öz balasını başkalarına öyle güzel. Мурда үн оператордук кесипке ээ болуп кайткан Төлөм Шокеев өзүндө катылуу жаткан сүрөткердик жөндөмүн толук пайдалануу үчүн кайрадан режиссура боюнча билим алып кайтып, анан «Булар жылкылар» деген даректүү тасмадан соң бала чагынан тааныш жайкалган жайлоону, анда көчмөн турмуш менен тирилик кечирген кыргыздын баалуулуктарын, улуулукту, баяолукту, ажайып кооз асман астында өткөн балалыкты баяндап, турмуштук көз караштан туруп философияга сүңгүп кирип бакайдын жайытын жаратты. Ушул аталган картинада жакын досум Кадыржан Кыдыралиев оператор коюучу, мен художник катары эмгектенип калганыма ичимден ар качан зор сыймык артам. Жайкалган шиберди, жапжашыл төрлөрдү, боз үй ичиндеги турмушту, адамдар ортосундагы мамилени кадрда кармаган туаса сүрөткер Кадыржан Кыдыралиевдин эмгеги ат көтөргүс. Мав жеңеңби? Чачы шодойтуп кырктырып атты. Аны яссыйты кайда? Канчалаган сыктаган оозун бояп жүрөбү? Тырмагындабы? Шардадан барбайт. Тырмагын боясы тунган экен. Откото Азимде тартаар алдында түштүк жерге сына барып, ошол 30-жылдардагы коллективдештирүү жылдарын чагылдырууга ылайык деп Баткендеги Саң сарайды тартып келдим. Келсем, Кадыржан ишенбейт. Кайрадан Кадыржан экөөбүз чогуу бардык. Ошондо Саң сарайдагы үйлөрдү жана чаң баскан көчөлөрдү көрүп, ынанган Кадыржан кантип адашпай таптың деди. Мен бала кезде ушундай жол менен жүрүп бара жатканда биз жүрбөй эле болуп тоолор, гүлдөр, бак-дарактар агып бараткандай сезилчү. Жок, Рукуя. Жол аккан жок. Жол менен биз агып баратабыз. Келиңиz сагыныш. Кандайсыз? Баягыдай эле. Карасын акмасал. Жолу экен да билем. Настроение. Эми дайыма студенттер келип азыр кээ бир иштерди жасап атабыз. Анан баягы эсиңиздеби? Жана улыбка на камнени дагы эметип азыр бүтүп атам. Балдар кеш керек. Hüseyincan'ın kinosu için. Художник Сагын Ишенов топтурбайбы? Кашан. Улыбкына камня. Ташка жылмаю деп бар. Ташка баткан элестер деп койгонда. А жылмаю. Ташка жылмаю деп. Анан азыр жылмаю кандайча башка баткан элестер анан жылмаю деп туруп, анан жылмаюнун образын таптык. Анан ушул фильмде азыр китеп кылып чыгаралы деп атабыз. Сүрөттөрдүн баарын киргизип. Чоңураак кылып, чоңураак кылып. Анан ошо жылмаюга баягы таш чоң таштын тегерегинде тиги быстровкада баарын жасалгалабадыңар белеби? Ошону мен обложкасына эметсек, анан бу жерге баягы чыкыйтып тиги Шашкивон тиги Болот Бейшиналиевди атка мингизип, анан бу жерге баягы баарыңар майрамда баягы жеңиш күнүн эметип аткан кездегиндей кылып, анан ушу китепти эметип салалы деп атабыз. Алыскы күнөстүү Кыргызстандын атыр жыттуу салкын абасында жашап туруучу кымбаттуу энеме. Мындагы Кызыл армиянын катарында ата журтту немистик баскынчылардан коргоп жүргөн уулуңуз Султандан Жалынды ысык салам. Жалынды ысык салам. Келечек, болочок, эртеңки күн. Bir 1976 жылы мени Чыңгыз Айтматов өзүнө чакырып калды. Бардым.
кабинетине кирип бет маңдай олтурдум. Чикебиз үн катпай кагазына үңүлүп олтурган экен. Мени көрө сала саламыма айлик алып, анан оор улутунуп алды да, "Иничек, көптөн бери бир нерсе жүрөгүмдө аябай өйүп жүрөт. Ушуну ойлогондо катуу кейим. Балдарыбыз жомок укпай калды" деди үшкүрүп. Анан "Мындан чыгуунун бизде бир эле жолу калды. Сенин тарткан сүрөттөрүңө бир топтон бери байкоо жүргүзүп келем. Чалкан журналындагы карикатуралар, анан живопистериңди билем. Балдарды ошол эле элдик жомоктор аркылуу, бирок мультфильм менен тарбиялап, акыл эсин өстүрөлү. Бул ишти сага арткым келет. Өтө тез арада кыргыз мультипликациясын жаратуубуз зарыл" деди мага үңүлүп. Үч уктасам түшкө кирбеген оор тапшырманы моюнга артканына аң-таң болуп, Чыңгыз Төрөкулович, бул менин колуман келбейт. Бул кесипке атайы ВГИКте 5-6 жылдап окутат. Менин кесибим кино сүрөтчүлүк деп каршы чыктым. Билбесең, эми билесиң. Коңшу өлкөлөр бул жаатта эбак алдыга кетиптир. Алар келечек муунга кам көрүп атат. Бизге улуттук мультипликация керек. Ошентип балдарыбызды тарбиялайлы. ВГИКке барып, окубай этпей эле таланттуу жаш сүрөтчүлөрдү чогулт. Андан соң коңшулаш казактар менен өзбектерге бар. Алар мультфильмди кантип тартып атат, эмне станоктор керек, канткенде мультипликация жаралат. Ушуларды шашылыш түрдө билип үйрөн деди. Сыртка чыктым. Кудай уур, эми канттым. Кино сүрөтчүлүктөн эми мультфильмге өтөмбү. Аны кантип үйрөнөм? Дендароо болуп көпкө турдум. Арга жок. Чикебиздин тапшырмасын аткарам деп Казакстанга, Өзбекстанга, анан Татарстанга дейре жөнөдүм. Бул жаатта иштеп жүрүшкөн тааныш сүрөтчүлөргө жолуктум. Станоктору кандай? Сүрөт канткенде кыймылга келет. 5-6 айлап кыдырып атып, өздөштүрдүм. Ачыгын айтайын, кесибим сүрөтчү болгон соң анчалык деле кыйынга турган жок. Келип эле сүрөтчүлөр окуу жайынан идиректүү балдар кыздарды таап, аларга түшүндүрүп кирдим. Айлар өттү. Станогун издеп, Одессага барып аскер тетиктерин жасоочу заводдон сураштырдым. Бул жылы андай тетик жасабайбыз дешти. Катуу өкүнүп кайра келдим. Бир жылдан кийин 1977 жылы январь айында Айтматовго кирип, "Биз даярбыз, бирок бизге мультипликация жаратуу үчүн өтө кымбат баадагы станок керек. Аны Одессадагы завод 1-2 жыл жасабайбыз. Азыр аскер тетиктерине талап катуу" деп айтышты. Эми бизде бир эле арга калды. Москвадан Мосфильмден болобу, айтор сатып алуу гана керек дедим кейип. Менин кебимди угуп болуп, "Иничек, кандай кылабыз эми?" деди. Чикемде үшкүрүп. Саамдан кийин ойлуу болуп турганын кейде, "Мейли, мен бир аргасын издейм. Атайы ушул станок үчүн кадыр баркымды салсам да, 3-4 күн ичинде Москвага барып сураштырам. Эптеп таап алып келүүгө аракет жасайм" деди. Жеңилдей түштүм. Эми Кудай буйруп, таап алып келип берсе экен дедим ичимден Кудайга жалбардым. Күндөр өтүп атты. 1 айдан ашты. Дале кабар жок. Мен чогулткан шакирттерим эми качан ишти баштайбыз деп сурашат. Жооп табылбай, 2 ииминде куушкан. Бир күнү жүргүлө дедим жаштарга. Киночулар үйүнө кирдик. Чикебиздин кабинетин аттадык. "Келгиле" деди бизди көрө сала. "Биз станок боюнча эле" дедик. "Кандайча?" деди таңыркайып. Ошону бул балдарым качан иш башталат деп зеригип атышкандан кабар алалы деген ойдо кирип калдык десем, "Ой, мен ал станогуңарды 1 жума мурда алып келбедим беле. Кыргыз фильмге баргыла. Чуркагыла жигиттер, куттуктайм. Эми ишти баштагыла" деди. Сүйүнгөнүбүздү айтпа. Жерде баспай эле учуп бараткандайбыз. Кантип жеткенибизди билбейбиз. Киностудиянын бир бөлмөсүнө жабылып кирип бардык. Мынакей турат биздин станок. Эми ушул станоктон биздин колдор аркылуу канча эмгектери жаралат, азырынча белгисиз. Мен биринчи турганда бул сандарга жол кайда? Мени сандар жоксуң дейт. Кимибиз мыкты? Кимибизди жакшы көрөсүңөр? Урушкандан талаш чечилмек беле? Талашыңарды тынчтык менен чечели. Кантип? Кандайча? Ар кимиң өнөр көрсөткүн. Мына, муну көтөрүп. А биз
кабыз болобуз да. Кимиңердин мыкты экениңерди айтабыз. Сандардын чатагынан кийин Олокон. Апа, булар ак парчын менен көк парчын менин досторум. Досторуңан садага кетели. Ак жол тойгуштар турбайбы? Акыреттик дос болгула. Кош Олокон! Кош болгула! Андан соң Мекечал менен Карадөө. Жана мен айтпадымбы? Кабылам минбей жекеге чукча меселем деп. Ал келгиче жүр. Менин үйүмө барып, кичине эс ала туралы. Жүр. Ой кемпир, конок келатат. Орун сал. Күн санап тажрыйбабыз артып, ошолорго улай эки бөжөк Толбай сынчы мультфильмдерин жараттым. Мени менен катарлаш таланттуу жаш шакирттерим Болотбек Жумалиев, Жибек Жекшенбаев, Упан Жайлообаев, Вячеслав Белов, Темирбек Мусакеев жана Дамира Мукамбетовалар бир катар эмгектерди чыгарышты. Ар бири эл аралык фестивалдарда ийгиликтерди багынтты. 10 мүнөттүк мультфильмди кыймыл аракетке келтирүү үчүн 10 миңден ашуун сүрөт тартуу керек. 10 миңден ашуун. Ойлоп көрсөңүздөр. А эгер андан узагыраак мультипликация болсо, канча сүрөт керектелет? Эмне деген машакат, эмне деген жүк? Ушунун баары ким үчүн? Баарынан да Толбай сынчы мультипликациялык фильмим Францияда эң башкы байгеге ээ болуп, а мен башыма ак калпак кийип, калк алдына чыгып жеңишке ээ болгон күн эч качан эстен кетпейт. Өмүр өттү, жаштык артта калды. Жалындуу күндөрдү эмгекке арнадык. Toktoç ömür, toktoy tur. Gözüm çonkur, önün kansız sarı sur. Dil albaysın, jogola ver, gete ver. Senden güçlü, senden öcür bulcur. 15 yolu ulam gayra tuğulup, 15 yolu yaşar basam karap dur. Biz bolgon gücübüzdü ürödük. Ошол орто мектепте билим алып жаткан жароокер кыз Асия. Күндөрдүн биринде киностудиядагы кайнаган ишке кызыгуусу арткан мектептин бүтүрүүчүсү, кол өнөрчүлүккө кызыгуусу арткан Асия менин өмүрлүк жарым болду. Экөөбүз ушунча жылдык өмүрдө уул кыздарды өстүрдүк. Арманым жок. Кемпиринен айрылган кейиште калган чал карып дегендей, Асияман айрылганга жаным кейит. Бардыгы өттү, бардыгы кетти. Биз келечек деп, болочок деп жашадык. Биздин тилек, биздин мүдөө бир гана нерселе. Ал кыргыз көчө кылым кезип, кыйырларды кыдырса деген тилек болчу.